Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар. Бүгүнкү күнгө ишенби, эфирде дарыгерден кеңеш берүүсү. Бүгүнкү берүүбүздө жаш бөбөктөрдүн ден соолугу боюнча сүйлөшөбүз. Коногубуз болсо Сеннамед клиникасында жаш бөбөктөрүбүздү караган педиатр эжебиз Нургүл Сооронбаева. Assalamu алейкум эже. Кош келиңиз. Ассалам. Биринчиден сизге рахмат айтып, ыраазычылык билдиребиз. Биздин чакыруубузду кабыл алып, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Сеннамед клиникасында эмгектенесиз. Канча жылдан бери ушул кесипти аркалап келатасыз? Мен бул кесипте балдардын врачы болуп иштегенме көп жыл болду, 30 жылдын жүзү болуп калды. Ал эми Сеннамед клиникасында эмгек кылганыма 1 жылдын жүзү болуп калды. Клиника боюнча айтып бериңиз кичине. Клиника жөнүндө айтып кетсем, биздин клиника акыркы жарым жылда, акыркы айларда биздин клиника жөнүндө элдин арасында аябагында көп маалымат бар. Себеби бизден жакшы жыйынтык алган үчүн биздин клиника азыркы убакта жакшы кызмат кылып жатабыз. Элдин саламаттыгы үчүн биздин клиниканын өзгөчөлүгү башка клиникадан айырмасы, биз интегративдик метод менен эмгек кылабыз. Аны эмне деп чечмеленет? Аны биз мындай түшүндүрүп айтып кетсек, жөнөкөй тил менен айтканда, ал деген заманбап медицинаны ислам менен чогуу айкалыштырып, элдик медицинаны биз исламды алганбыз. Ал эми ошол убакта заманбап медицина менен чогуу айкалыштырып, интеграцияда экөөнүн айкалышын, экөөнүн бирикмесин ортодон ушул бир система катары кабыл алып, ошол менен биз өзүбүздүн метод менен эмгектенебиз. Ал эми биздин ошол иштөө ыкмабызында мен мындай кыскача айтып койсом, бизде мындай 3 этап менен, чоң этап менен биз бейтаптарды карайбыз. Биринчи этап бул деген адамдын жан дүйнөсүн тазалоо иретинде биз биринчи рукия деп ошол биздеги күчтүү аалым молдо балдар биздин пациенттерге дем салат. Ал эми экинчи метод биз врачтар азыркы убактагы заманбап медицина менен чогуу эле ошол исламдын негизинде биз өзүбүздүн витаминдик комплекс менен дарылайбыз. Үчүнчү этап бизде кан аркылуу тазалоо аркылуу да бизде хиджама деген методубуз менен ошолдой 3 чоң метод менен дарылайбыз. Андан сырткары дагы башка физиолечение, галотерапия жана башка методдор бар бизде. Рахмат эже. Урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар, бүгүнкү темабызга байланыштуу суроолоруңуздар болсо бизге жиберсеңиздер болот. WhatsApp аркылуу номерибиз экранга чыгат. Мен дагы айтып коеюн. 0707 07 06 94 0707 07 06 94 номерлерине жиберсеңиздер, биз бүгүнкү коногубуздан сурооңуздарга жооп алып бергенге аракет кылабыз. Нургүл эже, азыр эң эле ошо бөбөктөрдүн арасында кайсы оорулар кезигип атат учурда? Эгерде ушул мезгилди карап көрсөк, азыркы убакта балдардыкы вирустук оорулар күчөп турган убагы. Албетте бул мынакей жаздын жайга келген убагында вот переход деп коебуз, межсезонье. Ошол убакта жылуулуктан ысыкка өткөн учур, ошол жаздын жайга өтүп аткан убагында ошол убакта дагы курч вирустук оорулардын күчөп турган убагы. Андан сырткары дагы мына ичек оорулар дагы козголуп, ал дагы башталды балдардын арасында. Ушул эки оорунун азыр күчөп турган убагы. Ошону негизи ОРВИ деп коет, Бул биринчи айтканда бул биринчи ОРВИ деп жалпы жоонунан ОРВИ, башкача айтканда вирустук курч оорулар деп коебуз. ОРВИ менен гриппти кантип айырмаласак болот? Ошол сиз айткан грипп деле ал дагы ошо ОРВИнин ичине кирет. Бул деген жалпы жоонун айтканда бул институттан айткан чоң бир классификация ОРВИ деген. Ал эми ага ошол грипп кирет, ага энтеровирусный деп коебуз, ичек оорулары, ага аденовирус деп коебуз, жана башка ушул сыяктуу болуп өзүнчө вирустар бөлүнөт. Ошол эле биздин жада калса мына ковид деп бул деле ошол ОРВИнин бир түрүнө кирет да. Ал деле вирус аркылуу болгондуктан булардын баардыгы жалпы жоонунан ОРВИге кирет. Ал эми грипп болсо, анын өзгөчөлүгү грипп болгондо биринчиден дене тап абдан көтөрүлөт, анан аябагында баш ооруйт. Бирок жанагы насмарк, мурундан суу аккан, жөтөл деген ошол сыяктуу белгилер анда гриппте болбойт. Жана ОРВИнин ичине ичек ооруларын да киргиздиңиз, айттыңыз, алар кирет. Энтеровирусный, да. Анан ичек оору дегенде мисалы жанагы инфекция кирип кетет го. Ооба. Ошолорбу же Ошол ичек оорундагы ошондагы вирус дагы чакырат, анын бактерия да чакырат.
Ал эми ошол бала кусуп ич өткөн убакта, дене табы көтөргөн убакта ошол дагы энтеровирус деп, бул дагы ошол вирустун бир түрүнө кирет да. Анда дагы баланын дене табы көтөрүлөт, ич өтөт, көпкө чейин кусуп коюшу мүмкүн, ушундай белгилери бар анда дагы. Ошондо бул жанагы ичек ооруларында жана жашылча жемиштер бышып баштабадыбы? Бышыла баштабадыбы азыр? Ошолор жегендин себеби эми ошол учурда көбөйөт го. Же бул башка? Жашылча жемиш бышкан убакта албетте көбөйөт. Анда баягы тазалыкты сактабаганда, гигиенаны бузганда дагы ошол сыяктуу болот, бирок бул энтеровирус бирок кыш убагында деле боло берет. Кышында деле бирок көп мындай массалуу түрдө болбойт, бирок кездешет да бул энтеровирустун инфекция. Ал эми жай убагында албетте бул аябагындай мындай эң пикке чыккан убак болот. Себеби баягы жашылча жемиш бышат, колду таза кармабайбыз, ошол убактарда дагы бул мындай контактный бытовым путем дейт, ошол аркылуу дагы бул жугуп кете берет да. Жемиштерди таза жуубай жеп алсак дагы, жемиш таза жуубасак, колду таза жуулбаса, бул оору ошол убакта жуга берет. ОРВИ же грипп болгондо экөөнтө тең дене табы көтөрүлөт баланын. Температураны түшүрүш үчүн бир нерсе чара көрүш керекпи? Же мен бир маалымат угуп калдым эле, мисалы организм өзгөрүшөт. Эң туура да. Түшүрбөй эле коюш керек деп. Эң туура. Же аябай эле жогорулуп кеткенде түшүрүш керекпи? Мисалы 38ден өтүп. Өзү мындай да. Өзү вирус организмге киргенде, организм өзү ошого жооп берип дене тап көтөрүлүш керек. Дене тап көтөрүлгөндө ошондо организм күрөшүп атат деген бул белги. Ал эми азыркы убакта бизде мындай эң чоң көйгөйдүн бири, бизде эң ата ошол организмди күрөштүргөнгө чейин эле биз балага биринчи күндөрү, биринчи саатта эле коркуп, паника болуп, жанагы тез жардамды чакырып, же болбосо коркконубуздан дарыларды берип, ошондой бир сбой деп коет, сбой иммунный система. Иммундук системага биз тескерисинче ага жардам бербей, тоскоолдук кылабыз да. Эгерде ошол убакта дене тап көтөрүлгөн убакта биз балага жакшы кам көрүп, таза аба менен камсыз кылып, ошо балага сууну көп берип, жеңилирээк кармап, эгерде мурду агып атса мурдун тазалап, ошол мындай шарт түзүп турсак, эгерде албетте 38,5тен көтөрүлгөндө парацетамолду бериш керек. Бериш керек да. 38,5 ашканда кээ бирки балдарда мындай судорога пайда болуп калат. Ошону алдын алуу үчүн 38ден ашкандан кийин алып берип коюу бул зарыл. Ал эми бизде ата-энелер 38ди күтпөй эле, жада калса ошону өлчөбөй эле, башын кармап, баланын колун кармап эле бунун денеси жылуу экен деп эле ошо бере калган, бул туура эмес эми да, туура эмес бул подход, туура эмес көрүнүш. Ал эми ошондой мен айткандай сууну көбүрөөк берип, уходу жакшы кылса эле бир күндөн кийин, 2 күндөн кийин өзү акырындап калыбына келет дагы, бир ошондой бала кийин кайрылып оорубайт да. Себеби иммундук системасы өзү күрөшкөн дагы баланда иммунитет, иммунный система жакшы иштейт. Ал эми ошол жаңыдан оору башталганда эле биз балага басак алып дарыны берген убакта иммундук система жакшы иштебей калат дагы. Ошол кандайдыр бир убактан кийин, бир жумадан кийинби, 15 күндөн кийинби ошол бала кайрадан дагы ооруп баштайт. Себеби иммундук системаны биз өзүбүз мындай механикалык жол менен дагы биз түшүрүп атабыз да. Ошондуктан биз бул жакка мындай шашпай, коркпой, бирок мындай кандай десем, мындай сабаттуу гана бир эме кылышыбыз керек да, баланын ден соолугуна кам көрүшүбүз керек. Негизи адам температурасы нормалдуу температура деп болобу? 36. 36,6. 36,6. Ал эми жаш балдардыкы мисалы 1 айга чейин 37ге чейин деле, 37,5га чейин деле бул норма болуп эсептелет. Да. Ошо жаш балдардыкы жана 38,05ке жеткенче бербеш керек экен да, Бербей, суюктукту көбүрөөк берип байкап турсак болот да. Ал биз тескерисинче жана иммунитетке биз тоскоол кылышыбыз мүмкүн экен, ал оору менен күрөшүүдө эрте эле берип салсак. Тоскоол кылабыз да. Тоскоол кылабыз. Эгерде биз ошол дене тапты өлчөбөй эле, дароо эле дары бере калсак, анда биз тоскоол кылабыз. Температура 38 болот баланыкы. Ошол убакта сиз айткандай жеңилирээк кийинтип, эшикке мындай себилдөөгө чыкса болобу, болбойбу? Эмнеге болбосун? Таза абага чыгыш керек. Таза абага чыгып, эгерде ошол убакта баланын состояниясы мындай, ошол кээ бирки балдар эми көтөрөт да, балдардын организми көтөрсө, эшиктин алдында тазага короого чыкса болот, албетте болот да. Бизге суроолор келип калган экен. Кезек берсек, кызым 4 жашта, тамакка такыр аппетити жок, тамак жебейт. Араң 1-2 кашык алдап жегизем дейт. Бул жерде тамакка табетти болбогондун себептери көп да.
биринчи кезекте бул баланын тамак рационуна көңүл буруш керек. Мүмкүн бул кыз таттуу тамактарды көп жейт. Экинчи себеби бул кыздын кандын жалпы анализин байкап көрүш керек. Айрыкча жаш балдарда кандын деңгээли гемоглобин төмөн болгондо ошондо табит жакшы болбойт да, тамакты жакшы ичпейт. Ошондуктан ошо эки жагына тамагына, ичкен рационуна кандын жалпы анализине көңүл буруп коюш керек. Тапшырыш керек экен, кан тапшырыш керек. Тапшырып, ошондо мисалы үчүн 5 жашка чейинки балдардыкы 120 чейин болсо ал норма болот. Ал эми 5 жаштан ашкан балдардыкы 120дан ылдый болсо, 120 болсо анда ошо аз кандуулуктун биринчи себеби болуп эсептелет анда. Дарыгерлерге кайрылыш керек. Албетте дарыгерге кайрылып, ошол дарыгердин көзөмөлүндө болуу керек. 6 жашка чейинки балдардын бардыгы дарыгердин көзөмөлүндө болуу керек. Ал эми 1 жашка чейинки балдар ар бир айда, ар ай сайын баланын ден соолугун карап, эгерде оорубаса дагы бирок плановый осмотр деп ошо өзүнүн участкалык врачынын көзөмөлүндө болуу зарыл, сөзсүз түрдө. Түйүлдүк пайда болгондо энелер бул гинеколог менен иш алып барат, тыгыз байланыштуу болот. Төрөлгөндөн кийин сиздер менен, педиатр менен. Төрөлгөндөн кийинки ошо кам көрүү кандай болуш керек? Айтып берсеңиз. Өзү төрөлгөндөн кийин, төрөт үйүнөн чыгып келгенден кийин 3 күнгө чейин биз патронаж деп коет, активный патронаж. Биз ошол үйгө барып, наристенин ымыркай менен таанышып, анын ал акыбалын карап көрөбүз дагы. 1 айга чейин ки бала, наристе бала, ымыркай бала поликлиникага же мындай врачтарга барганга болбойт. Врач өзү барып, ошол жактан 1 айга чейин үйдө, үй шартында көзөмөлдөп карап туруш керек. Ал убакта биз барабыз, биринчи барабызда баланын эмчек эмүүсүн байкайбыз. Энеде сүт кандай болуп атат, ошол сүттү бала кандай эмип атат, баланын уйкусу кандай. Анан ошо 1 айга чейин балдарда жылтуха деп коет, денеси саргарат. Ал саргарганда 2 түрү бар: физиологическая жылтуха и патологическая жылтуха. Ошондо байкап карап көрүп, дифференцировка кылабыз дагы. Эгерде патология жок болсо, ошол 1 айга чейин өзүбүздүн кеңештерди берип, ал эми эгерде 1 айга чейин аябаганда интенсивная жылтуха болсо, анда сары кетпесе, анда биз ошону кайра роддомго жиберип, ал жактан дарылаганга кеңеш беребиз. Бuyakta dagы бир суроо эмес экен, каалоо тилек өтүп кетти. Сизге ишиңизге ийгилик каалаптыр. Рахмат. Андан кийин суроо келип калды. Баланын тилине стоматит болгондо эмне кылуу керек? Рахмат. Баланын тили стоматит болду деген көбүнчө бул эме да, болезнь грязный рук деп коебуз. Эгерде кичинекей бала болсо, бул ошол тазалыкты жакшы сактабагандан, оюнчуктан, идиш аяктан жууп калышы мүмкүн. Бирок бул стоматиттин бул этиологиясы, бул себеби бул вирус да. Жанагы мен айткандай ошол жанагы ОРВИ дегенде ушул дагы ошол группаларга кирип кетет. Ал вирус кирет, вирус ооз көңдөйүн, анан ошол ооз көңдөйүнөн язвочка пайда болуп баштайт, жара сыяктуу болуп. Ал эми бул убакта бул бизде Сенемет клиникасында жакшы чечимдер бар. Ошол вирустарды жок кылган бизде эң жакшы болгон витаминдик комплекстер бар. Ошолорду биз балдарга бергенде 2-3 күндөн кийин иммундук системасы да көтөрүлөт. Ошол убакта ошол вирустар да толук бойдон жок болот. Өзүчө бир кичинекей балдардын бир кандай учуру болот го, периоду. Колуна эмне тийсе оозуна сала берет. Оюнчук эмне? Ооба. Ошол малда жакшылап караш керек экен да, энелер. Ошол убакта тазалыгын жакшы караш керек. Тазалыгын карап, оюнчуктарын таза кармап, тырмактарын жакшы алып, ошондой уход, эгерде кароо, камкор жакшы болгондо эле балада ошондой сырттан келген вирустар жукпайт. Дагы суроо келиптир же. Балам 1 жашка чыга элек, тамагы кычып жөтөлүп жатат. Үйдөн кандай кам көрсөк болот дейт. Табагы кычып жөтөлүп атса, значит бул биз айткандай жанагы ОРВИнин вирустук курчоорунун белгилери. Ошондуктан сиз биринчи баланын мурдун тазалагыңыз туздалган суу менен. Эми 1 жаштагы баланын тамагын чайкатыш кыйын, чайкай албайт ал бала. Бирок ошол чөп майлардан жасалган аптекада дарылар бар. Ошолор менен тамагын тамчыратып, анан эмчекти көбүрөөк берип, ошол сууну көбүрөөк берип карап турсаңыз эле 1-2 күндө жакшы болуп калат. Бирок эң жакшы чечими бул жерде өзүңүздүн врачыңызга кайрылып, баланын тамагын карап көрүш керек. Ангина бар бекен жок бекен анысын чечиш керек, өпкөсүн тыңшап коюш керек. Айтор врачтын көзөмөлүндө болуу зарыл. Пневмония деген бир жаман оору бар же. Бул оорунун белгилери кандай? Же бул оору жанагы грипптен эле өтүшүп кеткен дагы ошол пневмонияга алып барабы? Бул ооруну күчөтүп жибербеш үчүн эмне кылыш керек?
Бул пневмония деген бул воспаление легких деген өпкөнүн сезгенүүсү болуп эсептелет. Бунун биринчи белгилери сиз айтканда ошол бул биринчи жанагы вирустук оорулардан кийин бул ошол осложнение катары кабыл алабыз буну. Биринчи белгиси бул баланын дене табы аягында көтөрүлөт. 40ка чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Экинчиси аябагында жөтөл болот. Жөтөл. Үчүнчү белгиси бала аябай шалдырап калат. Слабость болуп, шалдырап болуп, анан төртүнчү белгиси бул тамак ичпей, табет жакшы тартпай. Ушул 4 эмеси бар да. Анан сырткарда мындай караганда бала тез дем алып, адышка деп коет, ошо интигип калат. Ошол убактарда анан ошол убакка чейин эле эгерде жөтөлүп, дене табы бийик көтөрүп калган убакта эле врачка көзөмөлүнө сөзсүз барыш керек да ошол убактарда. Себеби жаш балдардыкы эмнеге мындай 5 жашка чейин балдардан биз мындай абайлап турабыз, себеби 5-6 жашка чейин балдардын бул анатомиялык түзүлүшү булардыкы өпкөсү кыска, анан мындай узкий болот да, дем алуу жолдору, үстүңкү дем алуу жолдору, бронх жана өпкөлөрү ушундай кыска жана узкий болгондуктан буларда мындай ошондуктан мындай пневмония, бронхит, ангина деген оорулар буларда көп кездешет. Анан 5-6 жаштан кийин анатомиялык өзгөрүп чоңойгондон кийин эле булардыкы акырындап ошол оорулар азайып баштайт. Пневмонияны көбөйтүп ийген бул жаман натыйжаларга алып келиши мүмкүн, ошондуктан өчүтпөй эртерээк дарыгерге кайрылыш керек. Дарыгерге ошол биринчи белгиси болгондо эле дароо эле врачка кайрылып, күнү болсун, түнү болсун врачка баруу зарыл. Кийинки суроого кезек берсек, дене табы көтөрүлгөндө детский парацетамол берсек болобу? Рахмат сизге. Баланын дене табы көтөрүлгөндө айткандай өлчөш керек. Ар бир үйдө жанагы термометр деп коебуз го, градусник, ошол дене табды өлчөй турган болуш керек да. Ошол менен карап көрүп 38,5тен ашканда гана биз парацетамолду ошол баланын салмагына жараша беребиз. Мисалы үчүн 10 жаштагы балага 200 мг парацетамол берсек ал деген таасир этпейт. Дене табы түшпөйт. Ошондуктан биз мындай айтканда баланын салмагына жараша ошо парацетамолду берүү керек да. Андагы врач өзү баланын салмагына карап көрүп, эсептеп, санап анан берет. Дозасын так билиш керек. Эгерде парацетамолду дозасын көбүрөөк берсе дагы ал дагы баланын бооруна бул токсически влияет. Ошондуктан муну дагы дозасын так билип анан бериш керек. Дагы суроо келиптир. Баланы канча жаштан эмчектен чыгарса болот? Кызым 6 ай сүт чыкпай жатат дейт. Ушуга кошумча эле же. 1 жаштан кошумча тамакка берсе болот. 6 айдан кийин, Баланы 2 жашка чейин эмизүү зарыл. Бул деген биздин медицина боюнча дагы ошондой, исламда дагы ошондой. 2 жашка чейин эмизүү зарыл. Бул биринчиден балага толук кандуу баягы микроэлементтердин баарын алат. Эненин сүтүнөн иммундук системасы көтөрүлөт. Экинчиден энени ошол кийинки кош бойлуктан сактайт алчы. Эмизүү аркылуу дагы. Анан 6 айлык деп айттыбы? 6 ай. 6 айлык дейт. 6 ай деди. 6 ай болсо анда сүт чыкпай жатат дейт. Сүт чыкпай атса анда мындай да. Бул жерде сиз деген балага эмизгенде балага түндөс эмизгенге аракет кылыш керек. Себеби түндөсү бала уктап атканда эмизгенде энеден гормондор көбүрөөк бөлүнүп чыгат да, түнкү уктап жаткан түнкү убакта. Анан ошол гормондор сүттү көбүрөөк чыгарганга шарт түзүп берет дагы. Түнкүсүн эгерде 2 же 3 жолу баланы эмизсе, ошондо күндүзү энеде сүт көбүрөөк болуп калат. Сүт чыгат. Акырындап сүт чыгат. Ошондуктан мындай чыкпай калды деп эле салбай койгон болбойт да. Эчтеке карабай, күндүз, түндөсү улам-улам эмизе бериш керек. Ошо чыкпай калган себептери эмнеден болушу мүмкүн? Чыкпай калган себептери ошол биринчи эгерде энеси баягы канчалык эне эмчекти көп салган сайын ошончолук сүт көп бөлүнүп чыгат. Демек бул жерде может быть энеси азыраак эмизип аткандыр күндүзү. Может быть бул энеси жумушка чыккандыр. Айтор баягы бала менен эненин ортосуна контакт азыраак болгондо ошондо сүт билинбей акырындап азайып баштайт да. А эгерде канчалык көп эмизген сайын ошончолук гормондор бөлүнүп чыгат дагы, сүт ошончолук көп чыккан, көп бөлүнөт. Бул биринчиси. Экинчиси баягы нервный факторда болушу мүмкүн. Эгерде энеси баягы төрөттөн кийин өзүнө жакшы келе албай, же бир үйдөгү атмосфера жакшы болбосо дагы бул дагы сүткө таасир этиши мүмкүн. Эненин сүтүнө. Негизи бирок 6 айдан баштап бирок 6 айдан баштап баланын салмагы ашыкча болсо дагы, нормада болсо дагы балага сөзсүз түрдө бул закон түрүндө биз прикорм дейбиз, кошумча тамак берүү зарыл. Себеби смес. Кошумча тамак.
Ал Смесь бар кошумча го атайын? тамак жок. Смесь эмес. Кошумча тамак. Ал деген эненин сүтүнөн сырткары үй шартындагы каша ботколорду. Үйдө эмне жеген тамак болсо ошону. Чоңдор жеп аткан тамактардан деле. Өзүңөр жеген тамактан эле, мисалы үчүн түштө тамак кылсаңыз, ошол тамактан берсеңиз болот. 6 айдык баланын ашказаны 150 мл болот, башкача айтканда 10 аш кашык. Ошону өзү карап көрүп туруп, 6 айдан баштап бир күндө 3 жолу кошумча тамак, андан сырткары акырындап 2 жолу прикорм деп коет, ошону перекус. Ошондой бир күндө балага 5 жолу берүү зарыл. Бул эмчектен сырткары эмчек эмизет, андан сырткары 3 жолу тамак, анын бирөөсү каша, бирөөсү өзүңөр жеген тамак, үчүнчүсү пюре болушу мүмкүн, картофельный пюре, андан сырткары перекус деп алма, например, банан или балдардын печеньеси ошол сыяктуу тамак-ашты берсе болот. Дагы суроо бар экен же. Саламатсызбы, сонун жооп берет экенсиз. Рахмат. Кызым 3 жашта, мурду тынбай ага берет. Кандай кылсак болот? Мурду тынбай аккандай мындай да, кээде бизде мындай болот да. Кээде эн аталар, айрыкча энелер аябаганда ошо эме мындай кандай десеңиз, увлекается деп коебуз го. Улам эле баягы мурдун тазалап эле дарын куюп бергенде дагы баланын мурдундагы слизистый атрофируется, ал деген мындай эмет баштайт да, мындай кандай десем, өзүнүн баягы анатомиялык түзүлүшү бузулуп баштайт да, анан кийин суу ага бериши мүмкүн. Бул биринчи себеп. Экинчиси бул аллергиялык ринит болушу мүмкүн. Үчүнчүсү вирустук болушу мүмкүн. Ошондуктан баланын иммунитетин көтөрүш керек биринчи кезекте. Иммунитетин көтөрүп, анан жалаң гана ошол врачтын көзөмөлүндө гана дарылоо ыкмаларын жүргүзүш керек. Айткандан кийин гана, врачтын айткандан кийин гана. Кийинки суроо же. Кыскача жооп берип коесузбу? БСЖ эмдөө боюнча сурапты, албай койсок болобу деп. Эми бул эмдөө боюнча бул ар бир ата-эненин өзүнүн ал укугу. Бул закон боюнча каралган. Кааласаңыз аласыз, кааласаңыз ал өзүңүздүн оюңуз да, ал өзүңүздүн оюңуз. Рахмат эже. Илгери апаларыбыз сиз деле кичинекей бөбөктөрүбүздү жалаяк менен уруп багышып турабы, Ооба. Азыр жеңилдеп калды, азыркы кийинки энелерге памперс деген келип бизге. Ооба. Ушунун бир угуп калдым эле, зыяндуу жактары бар деп. Жок, бул жерде башында болушу мүмкүн, бирок бул жерде кандай десем, зыяндуу бар деп, бирок бул илимий пока аңтар эле калчы. Жөн эле маалыматтар жүрөт бирок. Маалымат болушу мүмкүн сөз арасында, бирок илимий анда такталган жок. Биз баягы медицина илимий жакка ыктаган үчүн ал жактан менин маалыматым жок, мисалы үчүн. Бирок балага дагы мындай ыңгайлуу болуш үчүн, энеге да ыңгайлуу болуш үчүн азыркы убакта, азыркы 21-кылым экен, колдонуп атышат. Же ысыкта кийгизүү, мисалы мен ошо кичинекей балам бар, ошо ысыкта чын эле памперс чечкенден кийин мындай эс алып түшөт да. Ошо жүдүп атканын билип каласың да, ысыкта ошо. Бирок ошо памперс аркылуу энелер, мисалы үчүн биз мына жай кезинде ушул жайдык убакта биз колдонушубуз керек да. Ошол убакта мына табияттын демесинен колдонуп, ошол памперсти колдонбой, күндүн нурунан колдонуп, жылуулуктан колдонуп, памперсти кийгизбей эле ошол эле мындай жеңил кийимди кийгизип эле баланын толук бойдон денесин мындай эс алдырганга аракет кылышыбыз керек. Албетте, балдардагы, жаш балада булар аябай организм, аябай булар сезимтал, булар өздөрүнө комфорт аябаганда сезишет. Эгерде ошо памперсти салып көпкө чейин алмаштырбай жүрсө, же бир ушул памперстен бир ыңгайсыздык болсо, анда бала ошону сезет да, анан кийин алып койгондо бир балага жагымдуу нерсе пайда кылышы мүмкүн. Памперстин дагы эмесин карасак болсо керек, сапаты да болот эми ар кандайлар турабы, Ар ата-эне өзүнүн баягы каражатына жараша алышат. Ал жагына биз айта албайбыз. Бирок жакшыраактан тандаса жакшыбы дейм да, баягы сапаты жакшыраактар болот, ар бир нерсени элечи турабы, ошондой. Ар бир нерсенин сапатына карап, өздөрүнөн чыкканын, өзүбүздүн мындай өзүбүздөн чыккан, өзүбүздүн эме деп коет го, өндүрүшчүлөрдү колдоп дагы колдонсо болот, өзүбүздүн чыккан, Кыргызстандан чыккан эле. Сапаттары окшош эле бардыгы. Анан эмчектеги баланын мурду бүтүп калат, жөтөлөт. Ошол убакта кандай кылыш керек? Эмчектеги баланы жүдөйт да, чын эме отканда, мисалы мурду бүтүп дем ала албайт. Ал убакта дагы мындай эки себеп болушу мүмкүн. Мен өзүмдүн баягы жумушумдан байкоо жүргүзгөндө, айрыкча мына жаз, анан кийин күз, кыш кезинде, кыш мезгилдеринде жаш ымыркай балдардын ушу мурдун бүткөнүн байкайсың да. Эч кандай жөтөл жок, мурдан акпайт, бирок мурду бүтүп калат, заложенность деп. Ал убакта мындай изилдеп карап көрсөң, үйүндө же баягы эме сайган болот, жылуулук системасын
жанагы эме болот эмеспи? ичил абаны кургатып жатыр. Абаны кургаткан. Ошо абаны кургаткан ошондой аппараттар баланын мурдундагы ошол жанагы былжырчаанды кургатып коюп, ошол убакта анан кийин сухость пайда болот да, анан кийин бала дем алышы кыйын болуп калат. Ошон үчүн бала жаткан бөлмөдө дагы мындай натуралдык эме ысыткычтар болсо жакшы болот да. Аба кургак эмес, аба деген нымдуу болуш керек. Аба нымдуу болгондо ошондо баланын дем алышы да жакшы болот. Ошол убакта мурун көңдөйү дагы жакшы, мындай абаны жакшы өзүнө киргизет. 4-5 айлык кичинекей бебектөргө рентген кылуу зыян эмеспи? Эгерде врач айтса, ошону показания болсо жасаш керек. Талап кылынса? Талап кылынса, эгерде показания болсо да. Кийинки суроого кезек берсек, балама 3 ай болду, кээде жөтөлүп калат, бирок башка симптомдору жок дейт. Кандай кылам? Жаш балдардын мен бая жогоруда айтпадымбы? Балдардын анатомиялык өзгөчөлүгү бар деп. Эгерде баланын мурдунан суу акса дагы ошол убакта балада жөтөл пайда боло берет да. Бул өпкөдө эмес, бул деген ойлошу мүмкүн, өпкөсүндө болушу мүмкүн көйгөйдө. Бирок баланын ошол мурдунан суу акканда, ошол мурдундагы суу, ошол былжырча слиз аркасынан носоглоткага кетип калат да, носоглотканан кийин жөтөлдү пайда кылып, анан жөтөлө берет. Ошондуктан биринчиси баланын мурдуна көңүл буруңуз, нымдуулукка көңүл буруңуз. Анан врачка барып өпкөсүн тыңшатып коюш керек. Эгерде ал жакта бронхит жок бекен же башка көйгөй жок бекен, так ошол мындай жана аткарганда эле акырындап калына келе берет. Бирок мындай да айтчу нерсе, эскерте кетчү нерсе. Балдар мисалы үчүн ошо биз айткандай оору менен ооруду, айыкты, бирок ошол 1 айга чейин ошол балада жөтөл болушу мүмкүн да. Бул деген биз айтабыз как остаточное явление деп. Ошол убакта дагы балам 1 айдан бери жөтөлүп атат деп туруп, биз дарынын түрүн берген ал дагы туура эмес. Эгерде баланын дене табы нормада болсо, баланын аппетити жакшы болсо, уйкусу жакшы болсо, баланын маанайы жакшы болсо, бирок азыраак жөтөлүп атса, бул деген норма катары кабыл алат дагы, бирок ошол 1 айдын ичинде акырындап жөтөлүү азайып анан өз калыбына келет. Анан эмчектеги балага жанагы кошумча тамак боюнча айтып өттүңүз. Ошого эле таттуу берсе болот, таттуу чай же суу эмчектеги балага? Жок, эмчектеги балага мындай да, эмчектеги балага 6 айга чейин жалаң гана эненин эмчегин бериш керек. 6 айдан кийин? 6 айдан кийин биз жогоруда айтпадыкпы, ошол прикорм деп тамактар берип баштайбыз, бирок аны бергенде дагы, мисалы үчүн сүт азыктарын бергенде биз жаш балдарга 9 айга чейин биз нак сүт бергенге болбойт. Буну да биздин көп ата-энелер билбейт да, ата-энелер билбейт. Буну эми биз врач катары бизди врачтарды окутуп турат да, повышение квалификации. Ошондо гана бизге мындай маалымат иретин айтылат. 9 айга чейин жаш балдарга 9 айга чейин, 10 айга чейин уйдун сүтүн нак бойдон бергенге болбойт. Себеби уйдун сүтүнүн составында белоктор бар. Ал эми балдардын ошол белоктор, балдардын бөйрөктөрү аябай назик болот. Ошол белоктор баланын бөйрөгүнөн өтүш керек да. Ал эми жана крупный белоктор бөйрөктөн өткөндө, ошо бөйрөктөр алардагы мындай повреждается, эмелерчи мындай жабыркап калат да. А жабыркап калганда бул анализдеп карап көргөндө, эмнеге биздин азыркы убакта кыздарда, мисалы үчүн 20-25 жашта кыздарда пилонефрит көп деген суроо болгон да. Анан биздин окумуштуулар изилдеп карап көрсө, ошол кыз, ошол бала чагында, ымырка кезинде уйдун нак сүтүн ичкен болот. Ошондуктан ошондой балдарга биз айтабыз энелерге, уйдун нак сүтүн эмес, ошол сүткө суу кошуп бериңиздер. Сууну кошкондо дагы эмеси, соотношениеси 70ке, например, 30. 70% сүт болсо, 30% суу кошуп, ошондо баягы сүт суюгураак болот дагы, бөйрөккө эме азыраак келет. Күч, нагрузка азыраак келет да, анан кийин бөйрөк жабыркабайт. Каша кылсак, мисалы үчүн ботко кылсак, же сүт азыктарын бергенде да ошондой сууну кошуп анан берген бул эң туура болот. Бул ошол тамак сүт боюнча. Анан башка суроолор боюнча дагы таттууларды бергенге таптакыр болбойт. Канча жашка чейин? Эми бала таттуу берген, өзү таттууну бала жер жемиш аркылуу алыш керек. Ошол таттууну мисалы үчүн арбуз аркылуу жей берсин бала. Ошол таттууну азыркы бушаткан кулпнай аркылуу алсын. Айтор мындай жаратылыш азыктарын алыш керек да. Өмө жемиш аркылуу келсе жакшы. Өмө жемиш аркылуу алган бул натуралдык жактан балага дагы мындай зыян келбейт. Ал эми чайды балага таптакыр бериш керек эмес. Себеби чай дагы
баланын биринчи аскандуулук алып келет. Чайдын составында тинин деген зат бар. Ошол тинин заты денеге темирди сиңдирбейт дагы. Бала ичкен, жеген тамак аштын азыктарындагы темир сиңбей, анан балада аскандуулук пайда болуп баштайт. Ошондуктан балдарга таптакыр чай берген болбойт. Таттуу чай. Таптакыр чай өзүнө эле берген болбойт. Таттуу берген, таптакыр болбойт. Таттуу. Таттуу таптакыр эле болбойт. Бирок чай да болбойт. Компот берсин үйдө, үй шартында компот бышырсын, жөн эле кайнатылган суу берип койсун тамактын аркасынан. А так мындай чай болбойт. Кийинки суроого кезек берсек, балам 5ке чыгат, тили жакшы чыкпай жатат дейт. Бул тили чыкпагандан бул задержка речи деп коебуз. Бунун себептери абдан көп да. Себептери көп. Ошондуктан биздин клиника ушул медине биз көп алектенебиз. Айрыкча региондордон, шаардан бизге ушул задержка речи боюнча аябаганда көп келет. Ошондуктан бизге келиңиздер, биз байкап көрөбүз, өзүбүздүн метод менен дарылап көрөбүз. Ошол убакта логопед менен да чогуу иш чара алып барабыз. Кийинки суроо. Азыркы учурдагы энтеровирусная инфекция деп чыгып атат. Ошону кандай дарылайбыз? Маалыматыңыз барбы? Энтеровирустук ооруларды биз айтып кетпедикпи? Бул деген ошол вирустук оорунун бир түрү. Бул жерде бирок ишеги жабыркайт. Ошондуктан бул биринчи кезекте эле эгерде балада иш өтүп баштаса, бала кусуп баштаганда эле үй шартында эле туздалган суу, регидрон жок болсо, үй шартында эле туздалган суу берсек болот. Ал кантип даярдайбыз? 1 литр кайнатылган сууга 1 чай кашык туз, 2 чай кашык туз, 1 чай кашык сода салабыз. Ошол биздин регидрон. Ошону анан балага ич өткөндө 50 мл кусканда ошол эле өлчөмдө бере берсек эле акырындап ич өткөн бала, кускан балада денеси кургап баштайт да. Биз ошондон коркобуз. Ал эми ошол денени кургабаш үчүн биз балага ошондой үй шартында туздалган суу уламынан бере берсек эле жанагы толуктап алат дагы, бала 1-2 күндө калыбына келип калат. Суюктук көп бериш керек. Анан дене табы көтөрүлсө, парацетамол бериш керек. Ошол эле. Анан жеген тамактардан көбөлөк буруп коюш керек. Курулган тамактарды, жер жемиштерди ушул убактылуу бербей турса болот. Анан күрүчтү сууга бышырып берсе дагы, күрүчтүн составында калий бар. Ал дагы ошол ашказанды ичегинде мындай калыбына келгенге жардам берет. Бул вирус ошондо аба аркылуу жугабы? Кандай? Булар аба аркылуу жугат. Анан бул контактный бытовой путем деп атпайлыбы? Бул деген колго бергенде жууп калышы мүмкүн, идиш аркылуу жууп калышы мүмкүн, оюнчук аркылуу жууп калышы мүмкүн. Ушундай да айтар мындай эметип кете берет. Жугуп кете берет. Дагы суроо келиптир. Кичинекей баланын тамагы ооруганда үй шартында кандай дарылайбыз? Жардам бериңиз. Чоң рахмат. Кичинекей баланын тамагы ооруганда эми тамак оорундагы түрлөрү көп да. Анын да себебин билиш керек. Себеби жаш балдарды үй шартында мындай эле сырттан карап дарылап коюш кыйыныраак да. Себеби жаш баланын тамагын караганда анын 2 түрү болот. Вирустук ангина болушу мүмкүн, бактериалдык ангина болушу мүмкүн. Экөөнүн дарылоо укмасы эки башка. Ошондуктан сөзсүз түрдө врачка кайрылып караш керек да, барып көрүш керек. Врач көрүп, анан кийин айтыш керек. Бул дарыларды ичесиңер, анан бул болбойт деп. Кичинекей бөбөктөр төрөлгөндөн кийин ошо ден соолугу таза чоңоюш үчүн жаш энелерибиз өзгөчө эмнеге көңүл бөлүш керек? Тыгыз педиатр менен тыгыз байланышта болуш керек. Бизге мындай эме да, бизде боюндар аялдар педиатрга төрөгө жакын келишет. Ошол убакта биз эне менен кеңеш жүргүзүп айтабыз. Бала жөнүндө кандай төрөгөндө кандай болот деп кеңешибизди беребиз. Анан төрөттөн кийин биз ошо кандай десем эми энелерге бере турган биринчи менин кеңешим кандай биринчи баланы сүйүп билиш керек. Балага биринчи мээрим төгүш керек. Себеби бала мээрим аркылуу гана бала ошол өзүнүн мындай керектигин сезет да. Баланы мээрим төккөндө гана энеде сүт көп болот. Балада мээрим болгондо бала ошонун баардыгын сезет дагы, анан кийин өзү мындай жакшы сезип, анан кийин баланын чоңой процесси жакшы болот. Ошондуктан биринчи кезекте мээрим төгүү керек, анан жакшы көңүл буруп, камкордук жакшы болуу керек. Анан боюндар аялдагы ичкен тамактарына көңүл буруш керек. Анан төрөттөн кийин дагы ошол баланын тазалыгына жана башка көп шарттардан көңүл буруу зарыл да.
Ошондо сиздерге канча жашка чейин карайсыздар балаларды? Бизге ошол роддомдон төрөтканадан чыгып келгенден кийин биз карайбыз дагы 15 жашка чейинки балдардын баарын карайбыз. 15 жашка 15 жашка чейинки балдарын. Дагы бир суроо бар экен, бул сизге тиешеси барбы билем, окуп кое берейин. Баланы сүннөткө отургузганда общий наркоз алса болобу дейт. Эми мындай да, баланы отургузганда албетте мындай, бул деген биринчиден бала канча жашта. Эгерде бала бир аз чоңураак болсо, ошо жалпы наркоз алган деле жакшы. Себеби балдарда мындай нервный стресс деп коет да, бала коркуп калат, чочуп калат дагы, анан кийин ошол чочуу балада өмүр бою сакталып калышы мүмкүн да, травма алып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул эгерде баланын жашы чоңураак болсо, ошол жалпы наркозду алып алган деле жакшы болот. Жалпы наркоз алып турган алганда ошондо бала коркпойт, чочубайт дагы, жеңил түрүндө баягы ооруну сезбейт дагы, анан жеңил өтөт ошол процесс. Жана местный наркоз деп коет го, ошондо азыр ошондой колдонуп жүрүшөт негизи, бирок. Эми азыркы убакта мындай лазер деген бар, местный деген бар, общий деген бар. Эми ошо ал дагы ар бир балага өзүнчө бир индивидуалдык эме керек да. Ал баланын баягы состояниясына карайт, баланын жашына карайт. Ошо карап тургандан кийин ошо врач, хирург өзү чечип айтыш керек аны. Жана нак сүт бербеш керек дедиңиз 9 айга чейин. Мен бир маалымат угуп калдым эле. Илгери кыргыздар ошондой бир окуя болуп калган болсо, кичинекей бала эмчекте кала берген болсо, эчкинин сүтү менен чоңойтушкан депчи. Эчкинин сүтү кандай жагымдуу болобу кичинекей балага, уйдукундай эмес? Эчкинин сүтү менен уйдун сүтүнүн айырмасы болот да. Белоктордун айырмасы бар. Эчкинин сүтүнүкү эненикине жакыныраак болот. А эмеде уйдукунда там крупный дейт, чоңураак белоктор болгондон ошолор анан кийин бир аз зыян тийип калат. Так эчкинин сүтүндө бере берсе болот аны. Дагы суроого келген экен. Баламдын эмгеги аябай чоң. Кальций бат берсек болобу деген, бат деген жанагы эмелер го. Эмгеги чоң болсо, эмгек өзү нормада 2 жашка чейин бүтөш керек. Эгерде 2 жаштан кийин деле катпай чоң боло берсе анда? Чоң боло берсе анда биринчи невропатологдун көзөмөлүнө болуу зарыл. Анан УЗИ өткөрүп коюш керек, баштын УЗИсин. Анан эң жакшы болгон кунжут майы бар, эч кандай зыянга тийбеген балдарга. Ошол натуралдык кунжут майын берсе болот балага. Балага ичириш керек, Ичириш керек, 2 маал берип койсо болот. Анан жана 15 жашка чейин карайбыз дедиңиз. Азыркы 21-чылымдын балдары менен мурунку биздин айырмабыз бар, жеген тамактарыбыз боюнчачы. Мурда биз эми Союз убагында кичине көрүп калдык. Ал убакта башкача болчу. Мына эмес ичип аткан суусундуктарыбыз деле, лимонад, газ вода дегендерибиз башкача болчу. Дамын билебиз да, азыркыларын ичип көргөн айырмасы бар. Азыр көп эле нерсе аралашты. Биздин жалпы эле тамак ашыбызга жаш балдар, кичинекейлер көбүнчө азыр ошо жанагы газдалган суусундуктарды жакшы көрүшөт. Чипсы, кирешки, ичине даамы аябай суунан жеңил эле келе берет десеңчи, бирок анын зыяндуу жактары айтылып деле жүрөт. Ошо дарыгер катары сиз дагы ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен дарыгер катары айтмакчымын, эне катары да айтмакчымын. Биз ошол жеңил тамактарга көгүн бурган болбойт да булчу. Себеби азыркы убакта эмнеге балдардын арасында астма оорусу аябаганда көбөйүп атат, жаш балдардын арасында. Жаш балдардын арасында диабет оорулары көбөйүп атат. Мурда алар такыр мындай кездешкен эмес да, кант диабети, бронхиалдык астма деген оорулардын көпчүлүгү айрыкча мына астма ушул деген денеге сырттан аллергендер киргенде ошондо пайда болот. Ошондуктан биз ошол тамактарды таптакыр бербей кой. Алардан эч кандай 0% биз пайда ала албайбыз да. Ошондуктан мен бере турган кеңешим айрыкча энелерге өзүбүздүн шартта Кыргызстанда өскөн жер жемиштен, ошол өзүбүздүн өскөн чөптөн, өзүбүздө өскөн жанагы фасоль деп коебуз го, ошол фасолдорду ошолорду берсек эле балдарга биз толук бойдон баланы биз камсыз кылабыз. Жана керектүү витаминдер менен, керектүү белоктор менен баланы толук бойдон камсыз кылабыз. Жана алардан алыс болуш керек. Кирешки, чипсы. Алардан колдон келсе таптакыр колдонуш керек эмес аларды. Анан дагы мен бир байкаган нерсем, мисалы мектептердин жанында бир кичинекей столдорду коюп, майда чүйдө сатышат да, ошол жерден көбүрөөк соода болот экен, окуучулар чыгып алат да. Ал жерде сагыз дагы бир нерселер турат, кичинекей балдар жей турган ошо таттуулар. Деп карап көрсөм кызыгып, кытайча жазуулар бар да. Анын ичинде эмне бар экенин билбейм, эми кытайча түшүнбөйбүз да. Ал жерде мындай эч нерсе жок, мисалы уруксаты керек да, мамлекет өткөргөн. Эми кайсылар жана санэпидемнадзор ошол карап өткөрүш керек го. Анан окуучуларыбыз, кичинекей балдарыбыз алып жей беришет, ал таттууну кызыгып. Ошого
мамлекет көңүл бөлүш керекпи же кандай өзүбүздүн ата энелер жакшылап бул жерде биринчи ата эненин өзүнүн жоопкерчилиги турат. Ата эненин жоопкерчилиги, ата эне ошо балага түшүндүрүү иштерин жүргүзсө эле, эгерде балада так маалымат болсо эле, бала ошону албаса, баягы спрос болбосо алар келбейт да. Балдар албаса эле сатуучулар ал жака барбайт эле деген сөз да. Ошондуктан биринчи ата энеден болуш керек да. Биз өкмөттөн талап кылбай биринчи өзүбүз аракет кылып көрүшүбүз керек. Балдарга толук бойдон эмне зыян, эмне жакшы экенин биз үйдөн тарбия берип айтышыбыз керек аны. Туура ал жагда, бирок баары бир мамлекеттин дагы бир тиешеси бар деймиз. Анткени баягы айтылып жүргөн сөз бар го. Ден соолугу таза улут, күчтүү мамлекет депчи. Анан сөзсүз мамлекет өзүнүн жарандарынын ден соолугуна кам көрүш керек да. Туурабы? Баягы айтып атканым мен ар тараптан эмне келип атканын билбей атабыз да. Муну менен мисалы баарыбыз эле коомчулукка деле жакшы белгилүү болуп калды. Азыр депутат болуп отурат. Эрулан Көкүлов деген блогер жигит аябай күрөшүп жүрдү. Маселе көп да, бул жака карасакчы, суроо өтүп кеткенде эле алып жеп атабыз, кичинекей балдарга берип атабыз, билбей элечи. Мамлекет сөзсүз көңүл бөлүш керек деп ойлойм